Гүл бакта жатып алып мен өзүмчө ойлоном кең максаттуу жол жөнүндө. Ойлогон ушул ойлор ишке ашса, арман жок анда менде бул өмүрдө. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, момун мусулмандар. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ыйык Орозо 2025 Марва ТВдан насихатта сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ушул Орозо жөнүндө анан жакшы жаңылыгыбыз бар. Ыйманым өмүр булагым деп мынакей керемет колума китеп келди. Бул китептин автору Тургуналы Ажы Ыбырай уулу. Устазыбыз келген, ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирибиз өтө кызыктуу болот деген ойдобуз. Элибизге кыргызга ат көтөргүс, нар көтөргүс иш жасап жүргөн биздин чыгармачыл бир тууганыбыз Нарымбек Калбаев келген. Оончу, аткаруучу, элдик дарыгер. Калганын айтсак эми эфир бүтүп калат. Эфир жүрүшүндө болсун. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу болсун. Анда урматтуу Ажыке бир элиңиз менен амандашып алсаңыз. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу кыргыз калкым, силерге салам айтам. Орозодо кандай орозоңор өтүп атат. Орозоңор Кудай буйруп жакшы өтүсүн тилейм. Алла Тааладан бардык жакшылыктарды өзүңөргө, бала чакаңарга, баарыңарга жалпы элиме тилейм. Жакшылыктар болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Мен дагы ушул атабыздын сөзүнө кошулам. Жалпы жумурай журтка ыйык Рамазан айы кош келип, баарыбыз сүйүнүп турабыз, кубанып турабыз. Алла Таала бардык элибизге, жерибизге тынчтык, береке берсин. Кармаган орозолорубуз кабыл болсун. Жергебизде, дүйнө жүзүндө ар дайым ушул тынччылык болсун. Бизди чакырып, сүйүнтүп турган темке сиздин дагы орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, баракалла, кош келдиңиздер. Анда мынакей ушул китепти ачканда эле керемет сырты жасалышыбызда сону мынакей жетегүс окшойт. Кудай буйрса. Жетегүз Барскону. Барскону, Барсконун шаркыратмасы. Мынакей ажайып сонуна карасаңыздар буйрса. Өзүмдүн айылымда жер мен. Сиздин айылыңыз мындай ачканда да көрүнөт буйрса. Мындай ачсам эле бул жактан сүрөтүңүз менен ырыңыз чыгып атат. Ырларым, 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 жүрөктөн кайнаган сырларым. Окурман сага мен арнадым, сен өзүң адилет баалагын. Тургуналы Ажы Ыбырай уулу ушинтип баштап атат. Анда Ажыке, орозоңуз кандай өтүп атат? Жакшы, Кудай буйрса. Бул орозо бизге уже канча жылдан бери кармайбыз, абдан жакшы. Орозону сагынабыз абдан. Орозо убагында. Ошо орозо бизге бул абдан жакшы тазалык, ыйман, ниетиңди оңдоо, бардык жагынан Алла Тааламын тарбиясы да бул бизге Кудай жараткан, Алла мусулмандарга берген. Ошо орозо бардык адамдарга жакшылыктарды алып келсин, тилегибиз ошо акыретибизди Алла Таалам берсин, орозону ийгилик болсун ошо элде жалпы. Баракалла. Илгери ата-бабалар күтчү экен. Ата-бабалар, сахабалар алтайлап буйрса ушул орозого күткөн, орозого аман-эсен келдик. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздики орозоңуз кандай өтүп атат? Сон Орозом абдан жакшы өтүп атат. Жакшы өтүп атканын тастыктап туруп, орозо жөнүндө чыгармам бір. Баракалла. Болсун. Мынакей биз TikTok'то да түзөп беребиз, урматтуу туугандар. Сунуш пикирлер болсо жазып туруңуздар. Анда ошол бул чыгарманын чыкканына көп жыл болуп калды. Ошол ыйык Рамазан айында илхом келип, жан дүйнө бир от алып чыгарган чыгармабыз. Кабыл алыңыздар. Кармап жаткан орозоңуздарды Кудайым өзү кабыл кылсын. Кандай ниет болсо ошол ниеттердин баарысы ар бир түндө, ар бир күндө кабыл болсун. Азандын үнү угулар, жүрөккө ыйман куюлар. Таңкы намаз багында талайлуу бакыт туюлар. 30 күндүк орозодон жан дүйнөбүз тазарсын. Энеми ипемизген аппак сүттөй агарсын. Аламга аппак куш келди,
Аллахым бизге кут бердиң, ак калпак кыргыз элиме. Рамазан айы кош келгин, 30 күндүк орозодон жан дүйнөбүз тазарсын. Enemi emizgen appak süttü yağarsın. Arulanıp жүрөктөр, айтылсын жакшы тилектер. Кадыр түндү тосолуп, кабыл болуп ниеттер. 30 күндүк орозодон жан дүйнөбүз тазарсын. Enemi emizgen appak süttü yağarsın. 30 күндүк орозодон жан дүйнөбүз тазарсын. Enemi emizgen appak süttü yağarsın. 30 күндүк орозодон жан дүйнөбүз тазарсын. Баракелде, мынакей жан дүйнө менен кыргыздын буюрса жакын арада ошол кыргыз эл артисти Нарымбек досубузга бир кол чаап койсок, аларда болсун. Жакшы, мынакей буюрса сиздер бул ырды ушу биздин Марвадан көрүп аткансыздар. Клип болуп чыгып аткан бүгүн мына жан дүйнөбүзгө дагы жакын болуп, жан дүйнө менен ырдап берди. Бар болуңуз. Агай, эми сөз башынан болсун. Бүгүнкү темабыз ушул иманым өмүр булагым деп атабыз. Бир китепке токтолуп, сыртына, ичине токтолуп бериңиз эми. Мен ушу китепти жаздым. Иманым өмүр булагым деп. Бул өзү негизи жалаң эле бул иман китеби да. 330 беттен турат экен, 330 беттен турат бул жерде. Анан ырлар эми Алла Таалам жөнүндө, жашоо жөнүндө, иман жөнүндө, орозо, намаз, ушулардын баарын керемет неметет да, ахват этет. Иман деген ырым окуп берейин. Эң сонун болот кана, окуп бериңиз. Иман деген эмне деп бул ушу ыр менен түшүндүргөнмүн да мен. Жана Аллага неме 5 парызды кармоо деп молдокемдер түшүрөт го. А мен иманды сөз менен түшүндүрүп, ыр менен түшүндүрдүм да, элге жалпак. Өзү кыргыз өзү ыр жандуу келет эмеспи? Иман деген эмне бул эмне экенчи? Иман деген ыйык Куран аяттары, ыйман деген ак дилиңдин санаттары, ыйман өсүп жүрөгүңдө толук болсо, акыреттик жашоонун жаннаттары. Ыйман деген баласы ата энесин сыйлаганы, пенделер жаман ишти токтотуп кылбаганы, кыяматтык суракты балталап кыйбаганы, арам иштен коркушуп зыркырап ыйлаганы. Ыйман бул жакшы иштердин адаттары, адамзаттын аслак сапаттары, бул дүйнөдө калыптан тыып асыраган, о дүйнөдө бейишке алып баруучу канаттары. Ыйман деген ушу деп жөнөкөй тил менен түшүндүрдүм да. Илгери баягы биздин ата-энелер жаттым тынч, жастыгым кенч, тилим Куран тилеген ыйман деп айтчу эле го. Ошол анан балдарга сиңип, ошол жан дүйнөсүнө, рух дүйнөсүнөн ошондон бери баягы ошол ырларды айтып жүрөбүз да. Келип мени үйрөткөн экен. Анан негизинен бул канча убакта жаздыңыз бул китепти? Канча убакыт кетти чыгышына? Былтыр чыгаргам мен, 1 жыл болуп калды чыгарганыма. Ар бир ырды баягы илхам келгенде жазып коюп эле анан чыгарылбай жүргөндө. Анан бул китепте анан могу числолору бар алдында. Кайсы жерден жазгам, кайсыны ошо убактысын жазып койгом да, ошону да кошо печатать этип койдум да. Сон. Мен таң калып атам. Өзү негизи сиз өз кесибиңиз врач, биз билгенден. Анан жеке ишкерлик кыласыз.
Буларды кайсыл убактарда жазасыз? Илхам сизге кайсыл убактарда келет? Менге Түндө келет экен, бирөө күндүз мен келет. өзү ошо Бирөө көлгө барганда келет дейт, сизге кайсы учурда? ар кайсы учурда эле келе берет меники. Кээде машина айдап баратканда да келип калат. Анан кээде уктап атканда ойгонуп кетсем келип калат. Анан ошондо баягы жазып чийип жазып коюшум керек да темасын. Баягы келген немени. Андан кийин бир бошогон убакта отуруп ошол неме менен жаза берсем болот. Сүрөтүн чийип койсоңуз ар жагы келе берет экен да? Башка маанисин чийип коем да. Анан ар жагы келе берет. Сонун. Буюрса дагы окуп бересиз. Мынакей 10-чы аткаруучу элдик дарыгер, анан кыргыздын жөнөкөй баласы. Мынакей досум келип атат. Орозоңуз кандай өтүп атат? Орозо эң сонун, өзүбүз тарбиялап атабыз. Орозо деген бул башка айларга салыштырмалуу өзгөчө ай. Бул айда адам ушунчалык өзүн тарбиялайт, напсини тарбиялайбыз. Жөнөкөй убакта адашып сүйлөп койгон болсок, бул айда ушул тилибизди, дилибизди, жан дүйнөбүздү айта берсе эбегейсиз өзүңдү тарбиялай турган ай деп билем да. Буюрса ошентип тарбияланып атабыз. Алар болсун. Сиздерге ошогон улуулардан, залкарлардан үлгү алып атабыз. Анан бүгүн убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ошол элдин атынан, өзүбүздүн атыбыздан кармай албайбыз бул кишиничи. Бир күн Лондондо, бир Москвада, бир Аксыда. Баягы ким айткандай турбайбы тигичи. Байдылда сарына коюп, Чыңгыз кайда Лондондо депчи ыры бар го. Ооба. Ошол сыяктуу анан бүгүн мынакей ошол жан дүйнөнү тазалап, анан ушул носкиден, бут кийимден баштап башына чейин аппак болуп келбеди? Ушул дагы эмнелерди айтасыз? Орозодо бир насаат болсун, баягы биздин бүгүн Марбатовдон насихатта ыйык Рамазан 2025 деп чыгып атабыз. Ошол чыгармачыл адамдар менен, ошол эл жакшылар менен. Эң негизгиси кечиримдүү болушубуз керек экен. Мен өзүмдө абдан кемчиликтер көп. Негизи ар бир киши бирөөнү эмес, өзүн айтыш керек экен да. Анан мен жылдан жылга мындай өзүм тарбияланып баратам да. Анткени мен кичинекейимде абдан бейбаш болгонмун. Анан көрсө таланттуу адамдар бейбаш болот экен да. Атам көп айтат. Анан кийин ошол бейбаш балаңды эч убакта тыйбаш керек экен. Анткени кой бериш керек. Ал анткени жан дүйнөсү ошол нерсеге мындай тартып атат да. Көчөгө чыгып, балдар менен күрөшкүзү келет. Ар кандай урунуп, эринип, баягы тоодон тоого агып суу. Анан кийин акыры бир даамдуу сууга айланат экен да, таштан ташка урунуп атыпчы. Ошо сыңар эле таланттуу адам дагы бир жерде турбайт да. Мына азыр кайнап атат да. Кайнап атат да. Атабыз деле мына кесиби башка болгону менен жан дүйнөсүндө кайнаган, уруштаган нерселер китеп болуп, ыры болуп чыгып атат. Болгондо дагы не бир сонун ыйман жөнүндөгү темалар да. Мына азыр окуп атса кызыгып атам. Бул немеге сөзүңүзгө алды. Бул неме келгенде ыр жазган кишиникичи. Жанагы булак болот го, кайнап чыккан. Жазбайм десең деле болбой эле чыгат экен өзүчү. Кайнап атат да. Анан менин кесибим башка болуп, баягы турмуштун ар кайсы нерсеси бар да, турмуштун кечип тозогун, тагдырдын кечип очогун дегендей турмушта башка нерселер менен шүгүрлөнүп жүрүп, анан ырды өчүрүп коесуң да келген илхамдарды убагында. Анан болбой эле анан кайнап барып чыгат экен, анан жазбасаң болбойт экен да. Жазат экенсиң акыры. Жакшы. Буюрса мынакей мен ойлойм дагы көп ырлар жазасыз. Өзү негизи кыргыз өзү мындай ыр менен айтсаң тез кабыл алат, ыр жандуу да. Дагы эмнени айтасыз? Анан ушул орозодо эң биринчи эле ушул кечиримдүү болушубуз керек экен. Туугандарыбыз менен карым-катнашта болуш керек экен. Кыргыз коомчулугунда мына элдик дарыгер катары элдер менен иштешип келатабыз. Бизде көп адамдар ушул стресс, депрессиянын баарысы эле тарынуудан болот. Анан кийин кек сактоодон болот. Бирөөнү көрө албастыктан болот. Атам деле ушул нерселерге кошулса керек. Негизинен мынакей дарыгерлер мына ар тармактуу болушубуз керек экен да. Анткени адамдын психологиясын табыш үчүн, келген адам менен баарлашып үчүн, ага бир аз мээрим төгүш үчүн мына ушундай ырларды жазышыбыз керек. Ошол бир эле тармак менен, мисалы үчүн лор врачтар болсо, ошону операция кылыш деле билиши керек эмес да. Ошол келген пациентке, ошол адамга мындай бир жан дүйнөсүнө эмне жагат, анын көзүнөн, карегинен кирип, ичиндеги
ой толгоосунун баарын окуп туруп анан кийин ага дем күч кубат берип турган жасаш керек да. Ошондо адам өзү даяр болот. Айтат да, адамдын оюн дарылабай турган денесине колуңду тийгизбе дейт да. Ошо сыңар эле мен ушул бир эле чыгармачылык менен калбастан элдик дарыгерчиликти ушул Турция мамлекетине чейин барып тажрыйба алмашып, мурун көңдөчүлөрүн ошол без операция жолу менен ачуу, ангина, бронхит, астма ооруларын дарылоо боюнча ушул окуп келе жатам. Эми ба үйрөндүм деген адам ошол үйрөнгөнү боюнча токтойт дейт. Дагы да үйрөнүшүбүз керек. Момундай аталарыбыздан тажрыйба алмашып, Кыргызстанда да чоң докторлор менен карым катнашта болуп атабыз. Кудайым буйрса, бул жашоо өзү үйрөнүү да. Бул жашоо өзү үйрөнүү. Бүгүн чалынсаң, эртең ошо чалынган чукуруңду жакшы билип каласың да, ал жерден аттап өтөсүң да. Ошо күн сайын адам өзүнүн үстүнөн иштей берсе, адамдар менен иштей берсе, жашоо өзү саңа бир чоң мындай түбү жок бир университет деп айтар элем да. Ошо мен коомчулукка, замандаштарга кайрыларым, кемчилдик кимде гана жок. Кемчилдик баарыбызда бар. Ошол кемчилдик сени акылдуулукка үйрөтөт. Ошол кемчилдик сени, эгерде ошол жерден тыңшасаң, сени даанышмандыкка үйрөтөт. Эгер кемчилдик кетирбеген адам, анда мындай кечкече эле акыл үйрөтө бере турган адамга айланат да. Ошондуктан балаң кемчилдик кетирдиби же кызың кемчилдик кетирдиби, аны көрмөксөн болуп туруп, жакшы сөз менен, ага көрсөтүп жашоо менен, тарбия менен ага үйрөтүп алсаң, атам көрсө мен ушул кемчилдигим ушул жерден айтты депчи. Азыр жаштар арасында дагы ушунчалык ойго баткан, көчөдө телефонду кармап, жол өтмөктөрдөн өткөн жаштарды көрүп атабыз да. Анан ошону менен катар эле айдоочулар дагы өзүбүздө дагы баягы жөө жүргөн адамдарды сыйлабастык, жол маданияты жокко эсеп болуп атат да. Жолдо бараткан кичинекей бала болсун, апалар болсун, айдоочу сөзсүз түрдө эске алыш керек. Азыр бул жерден бала чыгып калса эмне болот? Мектептин жанынан өтүп баратам, бирөө чуркап жиберсе эмне болот? Деген нерсе болуш керек. Ошол урулга отурганда дароо эле биз аласкыткан телефонду, интернетти мындай четке кагып бир жерге коюп коюш керек дагы. Жетер жерибизге жеткенден кийин анан караш керек деп ойлойм. Азыр мен көрүп атам, коомчулукта бир колунда телефон, бир колунда урул. Баратат ызыган боюнча. Кудай сактасын да, Кудай сактасын. Азыр шопурларга ишенбестен жөө жүргөн адамдар, мен машинаны көп учурда айдабастан велосипед менен да жүрөм. Мындай пробка кылбайын, же болбосо ден соолукка пайда болсун деп ушинтип жүргөн адамдар көп бизде. Бирок ошолорду сыйлабаган адамдар, айдоочулар бар да. Өкүнүчтүү окуяларды көрүп жүрөбүз. Ошондуктан мен бир мындай чыгарма жазып жүрөм. Кудай буйруп максатыңа жетипсиң, самап жүргөн темир тулпар минипсиң. Сагынышып күтүп жүргөн айылда атайыны туугандарга кетипсиң. Жолдор алыс жолугууга шашпагын, катуу айдап 90-100дөн ашпагын. Кырсык деген көздү жумуп ачкыча, жолдун дайым эрежесин сактагын. Ак тулпарың кызмат кылсын пайдаңа, сагайтарым ичип алып айдаба. Кеңешимди укпай учуп сен жүрсөң, өкүнүчтө калып арманда. Жолдор алыс бат жетүүгө шашпагын, жолдо чалган чалууларды албагын. Ата-эне дуа кылып тилешет, сени күтөт алган жарың, сени күтөт алган жарың балдарың деп. Эбали, баракелде. Эми муну айта берсе толтур, анткени Кыргызстанда өзүңүз билгендей, бир жылдын ичинде эле жол кырсыгынан не бир адамдар о дүйнөгө сапар тартышат экен да. Канчасы майып болуп атат. Ооба. Биз мусулман айтат го, бирөөгө жакшылык кылбасаң да бирөөгө зыян кылба депчи. Биз дайыма этият болуп жашашыбыз керек. Айдоочубузбу, жөө жүрөбүзбү, ушунчалык сак болушубуз керек. Бирөөгө ишенбешибиз керек. Ал мени келип азыр токтойт, менин жолум дебеш керек. Азыр ар кандай психологиядагы адамдар көбөйүп кетти да. Машинесин ушундай ичип алып айдагандар бар. Жол болсо жанагынтип башты айландыруучу каражаттарды колдонуп алып туруп айдагандар бар. Биз качан, азыр атам ыйман жөнүндө айтып кетти, качан өзүбүздү таанымайынча, качан биз улуулардан ак бата алып даанышмандыкка келмейинче бул кырсыктар эч убакта токтобойт деп билем да. Мыйзамды деле сыйлабагандар толтур болуп кетти. Ыйык айында баарыңыздарды ыйык айда ошол ыймандуулукка, сабырдуулукка, бири-бирибизди сүйүүгө, бири-бирибизди жакшы көрүүгө, дайыма ата-энени сыйлоого, улууларга урмат, кичүүлөргө ызат кылууга чакырам. Аман болуңуздар. Баракелде. Мынакей ар бир ошол биздин көрүүчүлөргө буйрса бир насаат насихат болот деп ойдобуз. Ачканда бир ырлардан окуңуз анда. Менин бул китебим ырларым бу турмуш, жашоо ар кайсы темада, бирок баардыгын эле түбү ыйманга байланып чыгат да.
ушу жашоодо ыйманы болсо адамдын, бул адамга жамандык кылбайт, жакшылык болот. Ошон үчүн жана мектептерде да ыйман сабагын киргизсин деп суранып атпайбызбы? Бул баланы кичинекейинен ыйманга сугарыш керек. Бала чаканычы. Ошондо анан жакшы балдар болуп чоңоет. Анан жана айтып атпайм, бырдың кичинекей немеңде жаш кезиңде мисалы мен өчүрүп коюп, анан турмушка ар кайсы турмуштун немеси менен жүрө беришким жазган эмесмин деп атпайм. Анан мен ошо кечигип жаздым да ырды. Ажеке, сөзүңүз созуңузда ушул атаңыз, апаңыз жазчу беле, мындай кандан келет. Атам жазчу. Кандан келет деп. Кыргызча жазчу экен ошо атам. Анан ошо мен да ошо жазчу болдум, анан бирок мен деле ыр жазайын деген оюм деле жок болчу, бирок мына мен 50ге жакындаганда жазып баштадым ырды. Анан мен ошо могу ырды окуп берейин ошо. Саптарым махаббат деп арзууда эмес дейт. Кечигип баш бактым мен ыр аламга, шилтедим калемимди бул жалганда. Ырсабым сулуу сүйүп арзууда эмес, ырсабым ыйман сүйүп арзып күйөт. Аллага амал менен жаксам деймин, дилимде ыйман гана баксам деймин, ыймандын даамын гана татсам деймин, суу бүтсө ыйман менен жатсам деймин. Аллага сүйүүм менен өсүп келет, ыйманым акырындан өнүп келет. Саптарым махаббат деп арзууда эмес, саптарым Мухаммед деп арзып келет деп ошо Аллага сүйүүнү, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва сүйүүнү көбүнчө жазам да. Сиз кайсы жылы бардыңыз эле ажылка? Мен 2 жолу бардым ажылка. 2007-жылы бир бардым, 2012-жылы бир бардым. Сагындыңызбы? Абдан. Кудай буюрса дагы эми ушу ниет кылып атам, немеге барып келейин деп. Кичи ажылыкачы барып. Мен биринчи баргандан кийин аябай 2007-жылы биринчи баргандан кийин 2012-жылы сагынып бардым да абдан. Андан кийин эми жылдар өттү, эми бир Кудай буюрса, Алла насип кылып ден соолук берсе, Алла насип жолум ачса, ушу кичи ажылыкка барып, дагы бир Мекке Мединаны көрүп, сыйынып, жанагы пайгамбарыбыздын музейи ачылган турбайбы, анда жок болчу. Мен ошо кече жакында окудум. Жанагы кийген чепкендери, жанагы кимге, Муавияга, бир акынга пайгамбарыбызды каршы чыгып бир акын жамандап жазып жүргөн да. Анан кийин пайгамбарыбызды түшүнүп, анан аябай ушундай ырларды жазгандан кийин анан ошо пайгамбарыбызга өзүнүн кийип турган чепкенин кийгизген пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ошону кийин пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Муавия сатып алган экен көп акчага. Падышачы, халиф. Анан ошо Муавиядан кийин өтүп отуруп, азыр ошол халиф ошо музейге коюлуптур, ошо чепкенич, ошо неме. Баракелде. Сен буюрса барып келсеңиз дагы сонун ырлар жаралышы керек. Кудай буюрса. Кудай буюрса. Могу жерде мына сахабалардын ыйманына суктанам деп жазган ырым бар, ошону да окуп берейин, э? Бериңиз, Мен суктанбайм катар кабат үйүңө, тамшанбаймын жийип алган дүйнөңө, анын баары ач көз нафсиң билемин, аны оздуктап ала албаган сен пенде. Мен суктанбайм бийликке сен келгенге, мен таң калбайм атак даңкка жеткенге, мунун баары мейли болсун жок болсун, мен суктанам сен ыйманга келгенге. Мен даярмын ыйман кемип кеткенде, ыйман сурап дербиш болуп өткөнгө, мен суктанам, мен тамшанам жете албай, сахабалар ыйманына өтүп кеткен бир кезде. Баракелде мынакей. Сахабалардын ыйманына суктанам да, мен жашоом ошо. Сахабалардын ыйманына, пайгамбарыбыздын сахабаларына, пайгамбарыбызга жете албайсың эми, ал айла жок пайгамбарыбызга. Анан пайгамбарыбыздын сахабаларына суктанам мен. Замандаштар, досторун, Ошо пайгамбарыбыздын сахабаларынын заманында пайгамбарыбыз менен жашап, ошол заманда жашап калбай калган деген армандабы да ырым бар бир да. Сон бир сабак бересиз. Бир жакшы берем чыгарма болсун. Мынакей буюрса эфирибиз сонурланып атат, урматтуу көрөрмандар, угармандар, борозоңуздар кабыл болсун. Анда ушул акыйкат сөзүн ыйманга, данышмандыкка, улуулукка жаштарыбызды чакырып жаткан атабызга арнап, ушул жалпы эле Ала Тоодогу бизге жол көрсөткөн, колунда чырагы бар аталарга арнап, анда атама деген 15 бул аталардын күнү, ооба. Буюрса мынакей Оончу аткаруучу Армек Калбаевден аталарга
арналат буюрса. Буюрса ушул чыгарманы ырдап берейин, кабыл алыңыздар. Негизи эле ата жөнүндө чыгарма жазыш абдан кыйын экен да. Анан бул чыгарманы ушу 3-4 жылдан бери толгонуп атып, бир аз чиймеледик. Эне жөнүндө чыгармалар көп аябай. Анан ата жөнүндө могу Сайыз убагында 70 жыл турбадыкпы? Сайыз убагында ата жөнүндө көп көңүл бурчу эмес да. Мен билем да, ал ошо заманда жашадык да биз. Ата жөнүндө аз болчу. Атаны экинчи орунга коюп койчу да. Анан эне жөнүндө чыгармалар аябай көп болчу. Ошон үчүн азыр ата жөнүндө Нарымбек биринчи орунга коюп атыптыр, көрдүңүзбү? Мен аталарды аз биринчи орунга. Буюрса. Ыймандуулар коет атасын, биринчи орунга. Менин да ата жөнүндө көп ырларым бар бу жерде. Апа жөнүндө. Болсун. Жараткандан узун өмүр тиленем, караныңыз дайым бизге дем берген. Улум деген кымбат экен сөздөрүм, сүйүнсө да жашка толот көздөрүм. Таянарым асказом ата экен, төрүбүздө дайым бирге жүрсө экен. Кимиси деп небереден адашып, кылым гүлүн аралачы ата экен. Алыс кетсем көргүм келип сагынам, уккум келип сөзүңүздү абыдан. Уйкусунан үч ойгону бар түнү, балдарынын узун өмүр тиленген. Таянарым асказом ата экен, төрүбүздө дайым бирге жүрсө экен. Кимиси деп небереден адашып, кылым гүлүн аралачы ата экен. Күндөн ысык биз үчүн күлкүңүз, бакыт экен балам деген сөзүңүз. Айылдын көркү болуп аргачан, аталардын арасында жүрүңүз. Таянарым асказом ата экен, төрүбүздө дайым бирге жүрсө экен. Кимиси деп небереден адашып, кылым гүлүн аралачы ата экен. Таянарым асказом ата экен, төрүбүздө дайым бирге болсо экен. Кимиси деп небереден адашып, кылым гүлүн аралачы ата экен. Бейишимдин туткасы сиз ата экен. Амин. Бали баракалла. Нарымбек Калыбаев мынакей аталарга арнады. Атакеме арнады мынакей жандуу үн менен. Буюрса ушундан кийин эми атакем деди, сиз эми жооп кылыңыз. Чакырдым да, мен жандуу үнүңүздү ачтым да, кандай ырларыңыз бар айтыңызчы депчи. Бул сиздин ырыңыз абдан жакшы экен. Атаны неметкен. Буюрса мына могу пайгамбарыбызга арнаган ырды да окуп берейин. Окуп бериңиз. Бир сакабаң боло албай деп.
Сени менен бирге баспай мечитке, сени менен кылыч чаппай жүрүштө, сени угуп бир сакабаң боло албай, арман менен өмүр сүрөм кейиште. Бирге болбой кызыл деңиз жээгинде, жаратканга сажда урган кезимде, о Аллахым учураштыр деп ыйлайм, акыретте Кавсар суунун жээгинде деп жазгам ошо пайгамбарыбыз менен кызыл деңиздин жээгинен кезигел деп. Баракелде. Мында мына бул жашооңду 5 парызга арнаганда деген ырым окуп берейин. Бул иман, Алланын кудуреттүү Алланын ыйык Куранын окуп билип, пайгамбардын сүннөтүн менен жашасак, бул эки дүйнө бакыт табат экенбиз да бул. Бул эң чоң биздин келечегибиз эле ошо экен да. Келечегибиз мындайча айтканда. Акырет да келечегибиз, туурабы? Өлбөй турган киши жок. Мына жашооңду 5 парызга арнаганда дейт. Кыргызда кымыз куят чаңкаганга, кол сунуп жардам берет чарчаганга, тилегин кабыл болот кудуреттен, мусафыр дуа берип алкаганда. Жашооңду 5 парызга арнаганда, жан дүйнөң жаза басып калбаганда, бейишти берет экен жаратканым, түбөлүк алжыргалда жашаганга. Амалды бир Алла үчүн арнаганда, жүрөгүң ишеним деп самаганда, жан дилге такыбалык тараганда, береттейт Фирдаусту тандалганга. Баракелде. Керемет. Кут болсун. Мынакей. Мына эми бул китеп мындай карасаңыздар ажайып. Сонун сырты дагы, ичи дагы ырлары менен бардык 330 беттен турат экен. Кудай берсе ошол китептерди алып алып окуш керек, жан дүйнөнү байытыш керек. Анан өзү бул ай сезон ай дейт. Нарымбек Калбаев бул айда эмне кылып атасыз? Кандай чыгармачылык ийгиликтер бар? Эмне жаңылыктарыңыз бар? Негизи бул айда абдан жакшы ойлор болуп жатат, идеялар келип жатат. Анан менин деле ошол төбө башы менен ала бел, сары челек, орозо, мигрант жана башка эл угуп жүргөн ырларыма быйыл бир 20 жыл толуп калыптыр да темке. Билинбей эле, тез эле. Убакыттын учканын караңызчы. Анан момундай бир чыгарма жазышууну бышырып жүрөм. Убакыт күтпөйт экен, дүйнө иши бүтпөйт экен. Байлыкты эңсеткенин көкүрөгүн койбойт экен. Напси да бул. Бир тарап булут көчөт, билинбей күндөр өтөт. Баркына жетпей бизей байкалбай жашың өтөт. Аттиң деп арман кылба, бир күнү сыноо бүтөт. Байлыкка малын байлы, өткөнгө кайгырбайлы. Ушак сөз уудан жаман, ушул атам айткандай, келгиле жаштар, ыйманга жакындайлы депчи. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы, пайгамбарыбыз айтып кеткен экен го, адам бир Ухуд тоосундай байлык тапса, дагы ушундай байлык тапсам экен деп тиленет депчи. Демек адам тойбойт. Көрсө биз адам баласы бейишти көрүп калган экенбиз. Бейишти көрүп калган адам бул дүйнөдөгү нерселерге ыраазы болбойт экенбиз. Анан айтарым жаштарга, биз канчалык жакшы максат койсок, канчалык ата-энебизге кызмат кылсак, алардын баарында, бар кезинде кадырына жетип калсак, ушул кезде көп эле жаштардан сурап, мага келген адамдардан сурап калам да. Энекеңдин бутун жуудуң беле десең, туруп беришет да. Машинесин күнүгө 3 мезгил жууйт. Өзү бир айда 10 жолу мончого барат. Бирок апаке деп эркелетип, ушул бутун жууп, же болбосо Кыргызстандын бир көрктүү жерлерине өзү менен кошо алып барып, ойнотуп, толгонтуп, мындай бир батасын алган жаштар аз да, бар бирок аз. Ошого Кыргыздын жаштары ойгоно турган болсо, жанагы Нуржигит агайыбыздын сөзү барбы, Азиянын арстандары дегендей. Жаштарыбыз ойгонсо, ыйман жаатында ойгонуп келе жатышат, Кудайга шүгүр. Бирок жана кайдыгерлик деген көрөкаттан чыксак, биз болуп көрбөгөндө ийгиликке жетебиз. Адам ойгонсо, анан кийин ала тоо ойгонот да. Жашасын биздин Кыргызстаныбыз, анан кийин жаштарга колдон келишибизче өзүңүз да жаштар менен иштешип жүрөбүз. Жаштар сүйлөсүн телеви долбоорун алып барып жүрөбүз. Көптөгөн коомдо болуп аткан жакшы иштерге себепкер болуп жүрөбүз темке. Сиздей адамдар эми баары жакшы адамды жанынан мактабадайт. Бирок ошол жаштарды ойгото беришибиз керек экен да.
Мен сиздин кылып аткан ишиңизди эми түшүнүп баштадым да. Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Анда мына буюрса Өтмөк, Алабел, Тош ачылды жолдор. Анан ушул Бирок көчкүчөт деп атат, Кудай сактасын. дагы Кудай сактасын. Анан ушул баягы Тош менен Алабел алым өрүк ала кел дейт. Бир жандуу үн менен урса кандай болот? Рахмат. Атам менен алмаларды сагына берем да. Сиз да ушул ашууну ашасыз да дайыма. Ооба, сөзсүз. Таласка ушул жол менен ашасыз да, башка жол жок. Uçamın sağa uçamın, okşanım caman kusamın, sarı kılgan cüröktün, darısı sensin kusanın. Tövaşu menen alabem, joldoru tapalaman gel. Sağımdım ayılın ömösün, alma örüp bış sala gel. Uçamın sağa uçamın, ak suyum benim tuşadım. Çıgalbay kaldım çırmalı, çıgarbay tartkan tuzağım. Tövaşu menen alabem, joldoru tapalaman gel. Sağındım ayılın ömösün, alma örük bış sala gel. Uçamın sağa uçamın, suyuga toldu kucağım. Emikem aman gelse de, bütüden ey gitti çıdamım. Tıvaşu menen alabem, joldoru tapalaman gel. Sağındım ayılım ömösün, alma örüp bış sala gel. Sağındım ayılım ömösün, temikem oy talastan fasol ala gel. Eyvallah barakelde. Narынбек Калбаев barakelde мынакей жандуу үн менен. Бул урду чыкканда канча жыл болду? Буюрса, быйыл 20 жыл болуп калды. 20 жылы. Кудай буюрса керемет чыгарма мындай баягы айылды саганасың да, айылды ата апалар урус салып берип аткан алмаларды саганасың. Буюрса барып келип жегендей болуп калдык мынакей. Алла разы болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ажатан да мына буюрса сиз дагы китептин бетин ачып даярдап койдуңуз бир. Окуп бериңиз эми. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен жана 2012-жылы экинчи жолу бардым деп атпайбы бажыга. Ооба. Ошондо 2005-жылы бизде революция болду, туурабы? 2005-жылы Акаев Аскарды кетти. Андан кийин 2010-жылы тиги Бакиев кетти. Анан мен революцияда активный участник болчумун да, билесиң да. Анан баягы Жангейди да эми улам эле тиги мамлекеттин тиги падышаларын алмаштыра бериш оңой нерсе эмес да бу да. Улам эле артка кетип кайра неметип анан ушу бир таза адам келсе деп ошо немеде Аль-Харамдагы мечиттечи дуа кылып ыйладым эле. Кудайдан тилепчи. Ушу бизге бир жакшы падыша бер, Умар халиф сыяктуу бир падыша бер депчи. Умар халифти билесиз да, эмне деген адам болгон бул. Андай адам эми ыр жазган окшойсуз, ошол жөнүндө ыр жазгам да мына. Баракелде. Бир уул бер деп. Аль-Харамдагы дуа. Кылымдарды карыткан кыргыз элим,
Мен да кыргыз сени менен бирге демим. Айкөл манас кармаган тууну кармап, чыкпады го арабыздан жалгыз кыран. Чапкан сайын көз чыкпайт деп айткан сөз бар. Бизде болсо көз чыгууда уламалам. Эч болбосо жандоочу жок Алмамбеттей. Жалаң эле жамбагарлар бүтпүр беткей. Манасы жок Алмамбет болбойт экен. Шумкарды шумкар издеп жолдойт экен. Көч башы куркулдаган кузум болсо, аларды жоругарга жолдойт экен. О жараткан, мына алдыңда сурап турам. Көзүмдөн жаш култу ыйлап турам. Элиме ыйман берип ишеним бер. Артынан bir уул бер кыргызга да, арабка берген Умар Халиф Смарл деп. Баракелде. Кудайдан тилегем ошо. Баракелде болса, Мен ошонан берди го деп коем азыркы биздин президенттичи. Садыр Нуркожоевич келди мынакей. Ушул кишини бизге ошо менин дуам кабыл болду го деп ойлоп коем кээдечи. Баракелде. Сөзсүз мынакей сонун Али харамдан чыккан ыр экен. Ооба. Алла кабыл кылсын. Кудай буйрса мынакей, быйыл чыгармачылыкка 20 жыл болуп калыптыр. Мынакей. Баягы көрөрмандарыңыз кыргыз эли, калың журт күтүп атат. Анан концерт качан? Отчет качан болот? Буйрса ушул даярдык көрүп атабыз. Темке даярдык көрүп, ушу ырлардын үстүнөн иштеп, кайсы чыгармаларыбызга бейне тартсак, анан кийин өзүбүз ушул быйыл бир жакшы отчет берсек деген бир аракет болуп атат. Анан буйрса алдыда бир топ ашуулар бар, дагы тоскоолдуктар бар. Ошолордун баарысына жалкоолонбой, өзүңүз айткандай, баягы адам өзү эң биринчи өзүнө өзү шык бериш керек экен. Анан кээ бир адамдар, мисалы үчүн жашоодо көрүп жүрөбүз, шыктанып алдыга чуркап бараткан адамды, ой, ал жака барсаң бир аз кыйналып калышың мүмкүн деп коет да, бирок ал жака өзү деле барган эмес. Ошого жашоодо кээ бир учурларда бир адамдардын сөзүнө кирбестен, сөзүнө мындай терикпестен алдыга көздөй баягы минген атты чапкылай бериш керек экен да. Ошол чапкылап атабыз. Эми быйыл ушул күз айларында бир токчулук, молчулук, алмалар бышкан үчүн өрттөрүбүзгө айылдан коркпой алып келише турган мезгилдерде бир буйрса элге бир отчет берип, Ала тоодон мындай бир акбат алалы деп турабыз. Баракелде. Кудай таала чыгармачылык ийгилик берсин. Дагы жакшы жаңы чыгармаларды жазып, клиптерди тартып, Кудай буйрса күч кубат берсин сизге. Анан агай, мынакей ушул китеп жазыш деле өзү оңой эмес. Анан өзү илгерки биздин ата-бабаларыбыз ушундай болгон экен. 3кө бөлүнөт экен. Бириси жан багар, экинчиси мал багар, үчүнчүсү эл багар. Анан ушул эл багарлар эми саналуу эле. Анан мынакей китебиңизде сонун темалар бар экен. Буларга оон жазылса, клип тартылса, бир керемет бир элди бир жакшылыкка чакырган керемет чыгармалар бар экен. Кайсы чыгарманы окуп бересиз эми? Мен мынау биз топурактан жаралдык да, Алла таалам топурактан жаратты, кайра топуракка кетет экенбиз. Анан бир определенный кабыр жашоосунда топуракка айланат экенбиз кайра денебиз. Анан ушул бир баарыбыз топуракка айланып бир убактылуу бир убакытка чейин ошо топурак болуп тургандан кийин анан кыяматта же кайра жаралып, жаныбыз ошо салынып биздин. Анан кайра же бейишке же тозокко кетет турбайбызбы? Бейишке кете эле чогуу да. Бейишке баралы, Кудай тилегибиз ошо да. Анан мен ошо жанагы кыш куят го немеден саман кошуп. Ошондой иштеп аткан балдарды карап туруп ойлонуп бир ыр келди эле. Ошону жазып койдум эле, ошону окуп берейин. Элге бериңиз гана. Мен ылайдан шыбыраган үн угам деп. Керемет. Белчесинен баткак болуп бир экөө, саман кошуп ылай тепсейт күнүгө, кетме менен сабабаны ар бирөө, керээлди кеч кыш куюшуп жүрүүдө. Жакын келип шыбыраган үн угам, экөөбүз бир топурактан жуурулган, далай заман кылымдары артында, сулуу элем ашык болор сен мага. Токто дейт ал, токто чаппа тарт бутту, падышалем кол көтөрөт көр муну. Баатыр элем куралым жок азыр дем, даанышмамын окумуштуу элем мен. Аттиң деймин ойлорум бир чуулдай, мен да бир күн тебелени ушундай, кетме менен чокуга жээп сайылып, кыш боломбу саман кошкон ушундай. Токто деймин, токто чаппа тарт бутту, сен дагы ушул топураксың жуурулуу, далай заман кылымдары өткөндө, биз дагылай болобузго тушунда.
сулуу элем чаппачы дейт жан билим, ооба баатыр элемин дейт да бири, аттиң деймин ойлор учуп бир кайда, мен кайгырып шыбыранган ылайга. Кайра келип серпилемин кубана, өзүмө да аларга айтам кайрыла, эй сулуу сен өкүнбө дейм баарына, топуракпыз аз убакыт биз гана. Кудуреттүү дагы кайра жаратат, турпатыңа өз жаныңды ыйгарат, ажыл сурак ошол жерде башталат, же иштеп, же тозок деп айтылат. Ыйык Куран аятында жазылган, ага амал кылуу парз деп айтылган, аны окуп амал кылып сен өтсөң, түбөлүктүү жыргал келет кайрылган. Баракелде. Керемет. Алар разы болсун. Эми урматтуу коноктор, эфирибиз соңуна келип калды. Бир жыйынтыктап бериңиздер, сиздер менен бул эми 1-2 саат отурсак болот эле. Дароо эле заматта учуп кетти. Келиңиздер эми жыйынтыктап бир келиңиз. Рахмат. Биринчиден Темирлан мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Адамга рахмат айта албаган, жаратканга деле рахмат айтпайт дейт. Дайыма чыгармачылыгыбызды колдоп, эркелетип, дем берип, ачуу деген сөз атка дем берет деп колдоп келесиз. Жандоош кийик аттырат дейт. Сизге бекем ден соолук, ушул жамаатка ийгилик, бизди ушундай үнүбүздү, добушубузду элге жеткирип берип аткан ушул режиссер агабызга ыраазычылык билдиребиз. Биздин сөзүбүздү супсак болсо дагы көрктөп турган, менин жанымда отурган мынакей бир үй бүлөнүн эле эмес, бир айылдын эле эмес, жалпы ала тоонун эңсеген, жалпы Жумурай журтка ата болуп келе жаткан атабызга рахмат. Бекем ден соолукта болойлу. Негизи ар бир адам ушундай баарлашсак, оюбузду бир жерге чогултсак, күч биримдикте дейт. Ийгилик болсун. Ыйык Рамазан айында кармап жаткан орозолорубуз кабыл болуп, баарыбыздын ойлогон максат тилектерибиз ишке ашсын. Рахмат сиздерге. Баракелде, чоң рахмат. Келиңиз агай, жыйынтыктап бериңиз. Мен эми ори менен эле жыйынтыктап коеюн. Жарайт. Мына ыйман сурайм бүт элиме мекенимде калышкан деп ушуну Мекеде жазганмын да. Мекеде Аль-Харамда неметип атканда. Тер куюлуп, оозум кургап баратам, тегеренип сен буйруган бул таштан, максатым бир, ниетим бул Кудайым, ырайым кыл, ыйманым бер сураймын. О Аллахым, эч акым жок сыйынууга башкага, сыйынамын жалгыз сенин ажарыңа жабууга, жалгыз сенин мээримиңе бөлөнүп, жалгыз сенин рахматың алууга. Арафатта, Муздалифа, Минада, сагат албай сыйындым мен жараткан, анткени мен бир өзүңдөн ыйман тилеп, алдыңа мен саждурганы келаткам. Ыйман берген жүрөгүмдү тазарткан, ишеним бер бүт дилимди агарткан, мага эмес элиме да жараткан, ыйман сурайм мекенимде калышкан деп. Баракелде. Ыйман гана тилейм да мен элиме да бар. Баракелде, Алла разы болсун. Ушу кыргыздын жөнөкөй баласы, элдик дарыгер, оончу аткаруучу, кыргызга аттын кашкасындай таанымал. Бир нече ырлардын автору, оончу аткаруучу Нарымбек Калбаев болду. Орозоңуз кабыл болсун. Жана ошондой эле мынакей ыйманым өмүр булагым деп керемет китептин автору, врач, жеке ишкер Тургуналажы Ыбырай уулу болду. Кош келдиңиздер, орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Кийинки эфирден аманашканга чейин Аллах Тааланын саламат, тынчтыгы, ынтымагы, биримдиги сиздер менен болсун. Дүйнө жүзүндө чыр эмес, ыр болсун, ыйман болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам.